Зеренин ыры интернетте топ жаргандан кийин аны коркуткандар дагы болду. My name is Zeriye. Менин атым Зере, 19 жаштамын. Мен гендердик дискриминация тууралуу ыр жаздым. My song is about Мен ырым аркылуу аялдар жана жалпы калк өзү каалаганды кылууга, каалагандай кийинүүгө укуктуу экенин айткым келди. Бул чечимдер үчүн өзү сынга кабылып же башка бирөөнү сынга алганы туура эмес. Видео жарыялангандан кийин көптөр ачууланып, өз пикирин коомдук сайттар аркылуу билдирип жатты. Видеону көргөндөрдүн көбү Зеренин айткан сөздөрү эмес, анын кийимине нааразы болушту. I react to every reaction well. Мен ар бир реакцияны жеңил кабыл алам, себеби бул талкуу башталышы керек болчу. Мен көйгөйгө коомчулуктун көңүлүн бурдуруп жатам. Намыстуу болуш керек кыргыздын кызы дайыма. Денесини башка адамдар көрбөш керек. Ал эми бул тургун тарыхта мындай учурларда аялдар катуу жазаланчу. Азыр андайга барбай эле коюшсун, бирок жүрүм-турумдун дагы чеги болуш керек деп айтты. Зереге дагы ар түрдүү коркутуулар болду. Бул ырдан кийин аялдардын укугу тууралуу талкуу кайрадан жанданды.